ошол тарапта надо взрослеть. анан бул киши айтат ошол Президент айтпадыбы? Өкмөттө кайрадан кадрдык өзгөрүүлөр орун алууда. Бул ирет вице-премьер-министр Замирбек Аскаров өз арызы менен кызматтан кетти. Өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев анын ордуна Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунун башчысы Эркин Асрандиевдин талапкерлигин көрсөттү. Анын талапкерлиги алгач Жогорку Кеңештин комитетинде талкууланды. Ошол күнү сиз эмне үчүн вообще көлдү сүзөсүз? Эгерде мамлекеттик ушундай чоң деңгээлдеги кызматка келе турган адам болсоңуз, мамлекеттин акчасын чөнтөгүнө салып алып отурган адам көлдү сүзөм деп жүрөт да. Түшүнүгү ушулган да бул кишинин. Анан кантип анан кийин Казакстандын премьер-министри менен барып сүйлөшүп, тиги Кара суудагы, Черная речкадагы погранпосту чечет. мамлекеттик кызматкер катары да спорт жагында да жүрөт экен деген оюм менен жазайын дедим эле дейт. Анан ал боюнча аябай катуу сөз болду негизи. Туура эмес болгон. Эркин Шамшидинович, кичине мындай надо взрослеть. Коалиция караш керек да. Ооба, караш керек, туура. Анан кандай анан? Өкмөт өзү легитимныйбы, легитимный эмеспи? Бул да нелегитимный болуп калышы мүмкүн. Эми чогуу чечебиз да. Качан? Азыр бекитип коебуз да. Же сиз отставкага бериңиз. Коалицияны тараталы. Ар бир жетекчи өзүнүн фракциясы менен макулдашат. Эми мындай айтса да болот бир жагынан, экинчи жагынан эми чогуу талкуулайбыз да мыктыбыз. Бул нелегитимный болот. Буга премьер-министр түздөн түз жооп берет анда. Коалициянын жетекчиси да жооп берет анда. Аны биз чечели азыр. Эгерде коалиция карай турган болсо, коалициянын жыйынын өткөзөбүз. Эми президент айтпадыбы? Сол кезде. Мыйзамдын астында баарыбыз тең жооп беребиз депчи. Боюнга алыш. Бул уланып келет. Эгер ушул Легитимдүүлүк боюнча маселе ушул бойдон токтоду дагы. Жыйынтыгында Асрандиевдин талапкерлиги колдоо тапты. Бүгүн болсо Жогорку Кеңеш жыйынында кызмат орду өзгөрүп жаткан эки атка минерге байланыштуу талкуу уланды. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Асрандиев өкмөттүн финансы экономикалык маселелерине толугу менен жооп берерин. Муну менен вице-премьер-министр Жеңиш Разаковго жүктөлгөн милдеттердин бир бөлүгү алынаарын билдирди. Кандидаттарды жана кызмат ордуна келген коллегаларыбызды колдоп берип койсоңуздар, биз ыкчам түрдө жанагы мен жогоруда атап кеткен, токтолуп кеткен маселелерди чечүүгө киришсек. Эркин Шамшидинов, сиз эми ак жолтой болуп, ошол элге инвестиция алып келип куруп жасаңыз, кара жолтой болбой. Биринчи ирет ошо долбоорлор келишимдерден башташ керек. Жакшы иштеген кадр болдуңуз, эми жакшы иштейсиз деп ойлойм, сизди да колдойм. Рахмат. Ошого эл да нааразы, мен да нааразымын. Ошого жооп берип коюңчу. Анан чакырсаңыздар, өзү келсин десеңиздер, анда келейин. 70-орундан 8-орунга көтөрүлүп кеттик да. Бул боюнча кандай көз карашыңыз? 50 өлкөнүн арасына киришибиз керек. Чындыгында биз Эске алабыз айткан сунушуңузду. Рахмат. Кыска убакыт ичинде эмнени чече аласыз? Сүйлөшүүлөр жүргүзүлөт. Уккан эмесмин деп сиз отурасыз. Минфинге кат келип атат. Бериштирем. Ана урматтуу Эркин Шамшидинович. Бирок коркунуч жагы да бар да, ошо жагын карап атабыз. 2 жылга жетпеген мөөнөттүн ичинде алмашпаган 2 министриңиз калып турган, 3 вице-премьер-министр калып тур. Калганын баары 2 жылга жетпеген мөөнөттүн ичинде үзөңгүдөн буттайды, эрденге чукулчайды дегендей эрден шыпырылып түштү. Бул баягы ордун алмаштыруудан сумма өзгөрбөйт деген эле келип калды. Мен эми бир нерсени айтайын да, ушу Жеңиш Парпиевич жөнүндө. Мына сиз аны кураторлук кылып эки жакка койдуңуз. Эпке, анан чек арага. Куратор да бул туурабы? Эми ал орусча куратор, кыргызча куратор да. Бирок бул ушул эки жактан куратпадыбы? 2 метр баткенден чек араны чечкен жок, анан эң негизги эки маселени чечкен жок. Эптеги бул үчүнчү мамлекеттер деген унааларга болгон бажылардын жеңилдетилген тарифин чече албай койду. Анан Россиядагы биздин мекендештер отурган акчага коюлган 100 000 сомдук чектөөнү чече албай койду. Анан эки нерсени чече албаган, 2 метрди чече албаган кишини азыр айтып атасыз, буну биз Баткенге койдук депчи. Ой, Баткенге байлап койсун да чече албайт. Компетентный адам эмес экен да. Мен митингге чыгарам, мен сот көрөм деп жүрөт.
Натыйжада кандай сөздөр айтылбасын көрсөтүлгөн эки талапкер колдоого алынып, жаңы кызматтарына киришүүсүнө депутаттар макул болушту. Коомчулукта өкмөттүн курамындагы мындай жүрүштөр алдыда өтүүчү парламенттик шайлоого түздөн-түз байланыштуу деген пикирлер басымдуу. Антпесе, орун алмашуудан эмне өзгөрмөк эле. Эң слабый өкмөт ушул Мухаббат Талабылгазиевдин өкмөтү деп эсептейм да. Себеби айланасындагылар бардыгы ушул кандайдыр бир вакытынча иштеп жаткандай, өзүнүн тезирээк ушул байып алыш же болбосо бир өзүнүн тууган уруктарын ишке коюш менен алектенгендей сезилет да. Тез байыштын жолуга өткөндөй. А булар ушул элге кичине кызмат кылып коеюн, ушу элимди оңдоп коеюн деген ой жок булар. Булар ушул секирик кылып жакшы постторго турса, максаттары ушул да. Өткүрбек Рахманов, Регион.